Окуя дал ушул мен турган Ош көчөсүнүн 100-үйүндө катталган. Кылмышкерлер түндү 1:30 бул бөлмөдөн Өктөмжан мырза уктап жаткан мезгилде анын жубайын жана ошондой эле өзүн коркутуп, акча талап кылгандыгын милиция өкүлдөрү айтып жатышат. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышка шектүүлөр үйдү тоноо үчүн келишкен. Окуядан Өктөмжан мырзанын аялы жана ошондой эле кызы аман калган. Бүгүн эртең менен болжол менен саат 2-лерден өткөндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кабар келип түшүп, анда Ош шаарындагы Ош көчөсүнүн 100-үйү өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Өртөкчү кызматтары тез жардам кызматы менен биргеликте барган учурда ал жерде үй толугу менен күйүп калган экен. Ошол окуя болгон жерди кароо учурунда ал үйдөн 1956 туулган аталган үйдүн жашоочусу Аптам Абдыкадыровдун денеси табылган. Турган агасы болосузбу? Ошол биз ушунтабыз. Көрсөм, үкем бет йотупту. Үкем алып чыгышып коюпту жумада. Сиз качан уктуңуз кабарды? Эртең ошондо иште. Жагдай болуп өткөн жерден сүрдөтөсүңөр да. Үй ээсин өлтүрүп, аны өртөп таштаган жарандардын окуясы боюнча бүгүн кечки саат Ош ТВ телекомпаниясынан саат 20-да, андан сырткары Адыл Ак жолунун YouTube каналынан саат 20-да толук маалыматты көрсөңүздөр болот.